Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрөрмандары, авто сүйүүчүлөр, биздин каналдын катталуучулары жана коноктору. Бүгүн биз сиздерге Москва шаарынан түздөн түз унаалардын бааларын көргөзмөкчүбүз. Видеонун аягына чейин көрүп туруңуздар. Сиздер издеген унаадагы мүмкүн ушул видеодо табылып калат. Андыктан бизден алыстабай экранга жакын отуруңуздар. Mercedes-Benz S-класстан баштасам, Mercedes суранган туугандар аябай көп болду. Ушулордун суранычы дагы бүгүн орундалат. Могу серебристый цветтеги Mercedes-Benz S-класс экен. Азыр сиздерге ушул тууралуу маалымат берем. Так, чыгарылган жылы 2011 экен. Баасы 952 000 рубль. Объем 4.7, бензин, полный привод, коробка автомат. Пробег 207 000 рубль. Эки владелец деп жазып коюптур. Бул жерде жакшылап окусаңыздар, комплектациясындагы жазып коюптур. Свет серебристый, антиблокировочный система, система курсовой устойчивости, центральный замок, бортовой компьютер, круиз-контроль, парктроник передний, задний, датчик света, датчик дождя. Өзүңүздөр дагы окусаңыздар болот, аягына чейин бүт бар экен. Мондай литий дискаларда Мерседестин летний резина. Сиздерге салонунда бир катар көргөзүп коеюн. Мондай кара түстөгү кожа. Комплектациясы аябай жакшы экен. Мультируль, климат контроль. Бул жакта кагаздан окудуңуздар болуш керек. Mercedes-Benz S-класс. Баасы 925 000 рубль. Bunun жанында эле Audi турат, Audi A6. Ондай литий дискаларда зимний липучий резина. Поворотниктердин повторительдери бар экен зеркалада. Так, чыгарылган жылы 2015, объем 1.8. Коробка робот, передний привод, баасы 1 455 000 рубль. Мультируль, двухзонный климат контроль, круиз контроль, сиденьялар обдувтары менен экен, подогрев, обдув, кнопка старт стоп. Комплектациясы аябай жакшы экен. Баасы 1 455 000 рубль. Audi A6 2015 жылкы Audi. Honda CR-V турат. Bunun чыгарылган жылы 2013 экен, объем 2.4, бензин, полный привод. Мондай кара түстөгү CR-V экен. Эшигинде biraz урулган жери бар экен. Мондай литий дискаларда зимний шипованный резина. Баасы 1 519 000 рубль. Кара түстөгү кожаный салон экен. Мультируль, двухзонный климат контроль, круиз контроль. Бүт бар экен. Подогрев сиденья, обдувтар менен. Баасы 1 519 000 рубль. Эми сиздерге бул жерден арзаныраак машиналарды тартканга аракет кылам. Азыр бир катар карап, арзандарын тартканга аракет кылам сиздерге. Туугандар, бул жерде таксиден кийинки Hyundai Solaris үлгүсүндөгү унаа турат. Яндекс такси бренд менен экен.
Так, азыр сиздерге мунун жылын жана баасын билип берем. Жаңы кузов экен, предпоследний. Мондай штампованный дискаларда, зимний резина, шипованный. Так, чыгарылган жылы 2017, объем 1.6, коробка механика. Баасы 590 000 рубль тугандар. Комплектациясы: антиблокировочная система, подушка безопасности водителя, пассажира переднего, центральный замок, бортовой компьютер, гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передний, электропривод зеркал, кондиционер, подогрев сиденья, тканевая обивка дейт. Базовый комплектация екен тугандар. Кондиционер бар екен, подогрев сиденьялар бар екен. Шундай, баасы 590 000 рубль. Эгер кредитке ала турган болсоңуздар, 60 айга 8959 рубльдан тура келет экен. Hyundai Solaris. Жигули издеген тугандар үчүн арзан машина. ВАЗ 2115 болуш керек бул. Карайбыз. ВАЗ 2115, чыгарылган жылы 2009. Объем 1.6, коробка механика. Bir владелец екен, пробег 78 500 екен. Баасы 165 000 рубль. Мондай штампованный диска, зимняя резина, без шипа. Комплектациясы роль менен рычаг там бөлөк эч нерсе деле жок, айта турган. Мындай тугандар. Баасы 165 000 рубль. Бул жерде кара түстөгү Kia Rio турат. Мунун чыгарылган жылы 2018 экен. Объем 1.6, коробка автомат. Пробег 106 000 километр. Баасы 890 000 рубль. Кредитке алсаңыздар 60 айга, тактап айтканда 5 жылга 13 514 рубльдан тура келет экен. Баасы 890 000 рубль. Ондай кара түстөгү штампованный диска, зимний резина, липучка. Салону тряпочный экен, подогрев руля, подогрев сиденья, мультируль, кондиционер бар экен. Баасы 890 000 рубль. Бул жерде Nissan X-Trail жол тандабасы турат. Кара түстө экен. Мондай литий дискаларда, зимний шипованный резина, омыватель фараларда бар экен. Азыр баасын билебиз. Так, мунун баасы 865 000 рубль. Чыгарылган жылы 2011. Объем 2, 141 лошадиная сила деп жазып коюптур. Полный привод. Пробег 197 422 километр. Один владелец. Баасы 865 000 рубль. Кредитке алсаңыздар 13 135 рубльден тура келет экен. Мондай кожаный кара түстөгү кожада экен салону. Кожанын жыртылган, сүрүлгөн жерлери бар экен. Мультируль, кондиционер, подогрев сиденья, подогрев руля бар экен.
Баасы 865 миң рубль. Шуну менен туугандар, бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Видео жаккан болсо лайк басып кетүүнү жана комментарий калтырып кетүүнү унутпаңыздар. Бул бизге аябай жакшы жардамын берет, дагы жакшы видеолор чыгарганга. Андыктан биз менен бирге болуңуздар.